Ал жигит мени кое берип ашканага жөнөдү. Таштандыларды салчу чоң кара баштыкты алып, чайнектин ичиндеги сууну төгүп баштыкка салды. Мен өзүмө келип, бир нерсени ойлоп, коркуп кеткенсип, тез кыймылым менен колум тийген нерселердин баарын баштыкка салдым. Үстүмдөгү халатты чечпедим. Ваннада турган кийимдеримди алып, сумкамы колума кармадым. Телефонду чөнтөгүмө салып, кулагымда турган наушникти түшпөдү бекен дегенсип кармап койдум. Берки жигит майсал жаткан бөлмөгө кирип, бир сыйра карап чыкты. Экөөбүз эшикти сыртынан жаап, тепкиштен үн чыгарбай, жеңил кадам таштап басып түштүк. Сен чоң жол тарапка баса берсең болот. Мен азыр машинаны буруп келемин. Ал колундагы чоң баштыкты желкесине асып, менден бир кыйла узап кетти. 5 кабат үйдүн астындагы цемент коюлган жол менен басып, чоң жол тарапка чыктым. Алыстан келе жаткан машинанын жарыгы көрүндү. Менден алыс эмес жерде турган таштандылар салынуучу ящиктердин жанына барып, темир тыныкелердин астына барып, буюмду жашырып калдым. Машина катуу айдаган бойдон өтүп кетти. Эшиктин суугуна чыдабай калтырап жаттым. Кара машина менден 5-6 кадам бери келип токтоду. Эки жагымды карап, алдымда тез кадам таштап, машинанын арткы орундугуна барып отурдум. Ал менин титирегенимди көрүп, машинанын печкасын жакты. Мынаны бутуңа таштап ал. Ал мага үстүмдөгү курткасын чечип карматты. Бул өткөн иштер көз алдыма тартылып, майсалдын өлгөнүнө ишенбей турдум. Бир аз жүргөндөн кийин өзүмдү кармай албай, күчүмдү көз жаштан чыгардым. Ыйлабачы, аял киши ыйлаганда улуган карышкылардын ургаачысындай көрүнөт. Рулдагы жигит ачуусу келгендей корс сүйлөдү. Сага баары бир окшойт. Азыр адам өлтүрүп, күнөөнү мойнуңа алдың. Жыргап музыка угуп баратасың. Ооба, мага азыр баары бир 5-10, 20 эсеби жок. Бир кезде мен дагы боорукер жигит элем. Мени таш боордокко адамдар өздөрү эле үйрөттү. Ал башка сүйлөгөн жок. Анын жүзү чарчаңкы, көздөрү кайгылуу көрүндү. Рулду бурган сайын күчтүү булчуңдары кыймылдап, ичинен жинденип жатканы билинип турду. Адамдын жанын алыш ушунчалык оңойбу? Бүгүн бар, эртең жок болуп кете берет экен да. Элестет ушундай оңой. Ал мен сүйлөп бүт электе эле сөзүмдү оозумдан жууп алып, сүйлөбөс кылып өчүрүп койду. Ушундай бой көтөргөн эркектерди жактырбайт элем. Үйгө тезирээк жетсе экен деп тиленип бараттым. Чоң дарбазанын жанына токтоп, 1-2 жолу сигнал чалганда эле дарбаза сүрүлүп ачылды. Ичкериге кирип, машинадан түшүп, айланамды карап алдым. Касым жаткан бөлмөнүн балкону так үйдүн ортосунда жайгашып, эшиктин астында ким келип, ким кетип жатканы даана көрүнүп турат эле. Касым карап турса керек деп ошол жака көз жүгүрттүм. Чындап эле, мен ойлогондой, Касым бийикте биз жакты карап туруптур. Мен аны бир карап алдым да ичкериге кирип кеттим. Бөлмөнү ачканда эле терезеден кирген муздак шамал бетке урунду. Ким кирди экен? Кечке терезе жабык болчу эле деп ойлоп, терезени жаптым. Үстүмдөгү халатымды чечпестен эле эч нерсени ойлогум келбей, чүнкөнүп жатып уйкуга кеттим. Уйкудан ойгонгондо бөлмөнүн ичи үрүл бараң болуп турду. Калың халат менен жатканга денем тердеп, өзүмдү алсыз сезип жаттым. Ордумдан туруп столдо турган сууну стаканга куйбастан, идиши бойдон көтөрүп ичтим. Жарыкты күйгүзүп, ваннага кирип, бети колумду жууп чыктым. Кокустан көзүм жаткан жаздыгыма кадалды. Балким түшүмдө ыйладымбы, же тердегенденби жаткан жаздыгыма нымдашып калыптыр. Аны көтөрүп түздөп коймокчу болгонумда түйүнөн бир бүктөм кагаз көрүндү. Ал кагазда: Ленора, болуп жаткан иштерди жалгыз сен токтото аласың. Окуянын баарын балдар үйүнөн изилдеп чык. Ата-энеңди издегени убакыт келди. Мен билгендеримдин баарын сага айта алсам кана. Мен өлүм астында жатам. Балким бүгүн акыркы түнүм болсо керек. Я, сен жашаган үйдүн жер төлөсүндө кыйноодо жашагандар көп. Колуңдан келсе жардам бер, Малик агаң. Мен бул катты титиреген колдорум менен окудум. Шашылып жазгангабы кээ бир тамгалары түшүнүксүз экен. Малик аганы кыйладан бери көрөлегимди эстедим. Балким ал
Майсал экөө бир болуп Касымдын жолунан тосмокчу болсо керек эле. Эшикти сыртынан бирөө черткеледи. Мен колумдагы кагазды матрастын түбүнө ката койдум. Турдуңбу? Сырттан кирип келген Касым мени сындагандай тешетиктеди. Коркуп кеткенимден өңүм бозоруп кеткенин сезип турдум. Ал менин жаныма келип отурду. Өңүң куарып турат. Бир жериң оорудубу? Ал сынаган көздөрү менен карап, колумдан кармады. Эмне титирейсиң? Ох, көңүлүм жайында эмес, Ленка. Жүрөгүм бир нерсени сезгенсип ооруп турат. Ал ушуларды сүйлөп, менин чачымды колуна ороп, кармап өзүнө тартты. Айт, сен дагы менин артымдан бычак кайрып жатасыңбы? Сен дагы менин тузумду жеп, бир күнү туз аягыма түкүрүп кетсең керек. Кое бер, ооруп кетти. Эсиңде болсун, мен жердин түбүндө кыймылдап жаткан жыландын үнүн да угуп аламын. Эгер мага жакпаган бир кыймылыңды байкасам, өз колум менен өлтүрүп, үйдүн артындагы токойго эле көмдүрүп саламын. Эч кимге керегиң жок. Азырынча мага керексиң. Ошону пайдаланып ал. Ал мени өзүнө жакын тартып, кулагымдын түбүнө сүйлөп, сөзү бүткөндө дубал тарапка карата түртүп жиберди. Керебеттин кырына чекем менен катуу урундум. Касым онтоп жаткан мага көңүл да бурган жок. Эшикти катуу жаап сыртка чыгып кетти. Түндөсү ыйлап жаткан бойдон уйкуга кетипмин. Эрте менен ойгонсом башым зыңгырап ооруп жатыптыр. Күзгүнүн жанына келип чекемдин шишип калганын көрдүм. Эч нерсеге көңүлүм келбей, сууз болуп биринчи кабатка түштүм. Ашкана тараптан даамдуу тамактын жыты келип турду. Ашпозчу эки аял өздөрүнчө бир нерсени талкуулап, күлүп жатышыптыр. Мени көрө коюп экөө тең унчукпай калышты. Жашы кичиреги арыдан бери тамактан салып, столго алып келди. Муздаткычта турган апельсиндин ширесин стаканга куюп, оң колум тараптагы бош турган жерге койду. Кайнатылган кара кофе чоңураак кружкага. 2 тамчы коньяктан кошуп коюңуз. Мен алма менен банандарды арчып жаткан аялга кайрылдым. Ал колундагысын таштап мага кофе даярдаганы кетти. Салам көрүнбөйсүң го? Сырттан келген Азамат мен менен сууз саламдашып көзүн ала качты. Эже, мага да кофе даярдаңызчы. Беркежеге кайрылып менин жүзүмө бир карап койду. Анын көздөрү кызарып, мойнунда билинер билинбес көгүш так көрүнүп турду. Мен бир нерсени сурамакчы болуп баратып унчукпай калдым. Ал экөөбүздүн сүйлөшкөн сөздөрүбүз да жазыларын билет элек. Ал да мага бир нерсени айткысы келгендей болуп улутунуп алды. Эрте мененки ондордон өтүп офиске келдик. Азамат кире бериш жерде күтүп турган эки жигит менен жылуу учурашып, колундагы портфелин ачып, алардын документтерин издей баштады. Мен өзүмдүн кабинетиме кирип, эми гана компьютерди жандандырганда, сырткы эшикти бирөө 2 жолу черткелеп, менин жообумду күтпөстөн эле ачып кирип келди. Менин тушумда жаш кыз отурду. Анын үстүндөгү пальтосунун асты топчуланбай, ичи бөлтөйүп билинип калыптыр. Арык ичке мойну пальтонун жакасынан караганда эле көзгө урунуп турду. Иресиз чачтарын тарабай эле артына байлап алыптыр. Эже, саламатсызбы? Сиздерден жардам сурап келдим эле. Менин сындап караганымдан сүрдөп кеттиби Айтор кыз ыңгайсыздана үнүн пас чыгарып сүйлөдү. Мен көргөзгөн олтургучка келип отуруп, бир саамга эмне дешин билбей, башын жерге салды. Баладан кутулушту каалап жатасыңбы? Зорго турган жаным жаш кызга бир тийдим. Кайрадан аны бир карап алып аяп кеттим. Эже, ишенсеңиз, азыр мен айланамдагылардын уу сөзүнө деле көнүп бүттүм. Кандай гана сөздөрдү айтышпады. Жаш болсом да баарын көтөрүп жүрөмүн. Албетте, өзүмдө дагы күнөө бар. Ишенбешим керек болчу. Кыз өксүп ыйлап алды. Жашым 20да. Ал менен Батырды бирге жашаганбыз. Башында аялым бар деп айтпаган эле. Мага үйлөнөм деп жүрдү. Аны катуу сүйдүм. Ал үчүн баарына даяр элем. Бирок анын аялы бар экен. Бир уулу менен аялын жанына акырып алды. Мен келесоо болсо жумуш менен алаксып, боюмда 5 айлык болгонго чейин билбептирмин. Ал мойнуна албай кайрадан чогуу жашагандардын көзүнчө менин абийиримди төгүп үйдөн айдап чыкты. Кыздын айтып жатканын укканым менен эч бир сөзү кулагыма кирбей жатты.
Бир жаш кызга женим келсе, бир туруп берки жигитти издеп таап, тирүүлөй көмдүрүп салгым келди. Эмне кылайын деп жатасың? Алдырам. 30 миң сурап жатат. Сиз берип турсаңыз иштеп берет элем. Төрөй албайм. Турмушка чыккан эмесмин. Ата-энем билсе өлтүрөт. Канча айлык болду? 8 ай. Бир ай эле калган турбайбы? Азыр ичиңде өлтүрүп, анан кескилеп салат. Ошого да ыраазысыңбы? Мен кыздын жүзүнө карадым. Андан бир дагы энелик мээрим көрүнгөн жок. Оюнан кайтпаган адамдай месирейип тура берди. Эртең ушул убакытта келсең чечебиз. Мен сөз бүттү дегенсип ойго чөмүлө компьютердин экранына тигилдим. Жанагы кыз ордунан туруп, артына бурулуп карабай чыгып кетти. Күнгө дүйшөмбү болгондуктан эртең менен 1-2 адам келген бойдон түшкө чейин тынч болду. Түшкү тамакка барабыз деп жатканда Касым келди. Азамат отурган жерде анын үнү чыгып жатканын угуп, үстүмдөгү костюмду чечип, кайрадан ордума отура кеттим. Ал Азаматка бир аз сүйлөп, анан менин жаныма кирди. Бүгүн сени Москванын элиталары менен тааныштырамын. Өзүнчө кубанычтуу сүйлөдү. Касым бүгүн бир кыз келди. 8 айлык баласын алдырат экен. Эмнеге алдырат? Ал таң калгансып сүйлөдү. Мен кайдан билем, ар ким өзү билет да, төрөйбү же алдырабы, турабы? Бул жерге жалаң эле боюнан алдыргандар келет окшойт. Мен жиндене сүйлөдүм. Касым менин жаныма келип отурду. Өзүң ойлосоң, анан эмнеге келсин? Өзүбүздүн жеке менчик ооруканалар бар. Аялдарга социалдык, моралдык жактан колдоо көрсөтүүчү уюмдарга бар. Баарында ушул көйгөй, ушул маселе. Боюнда эле болбосо, бул жерде иштеп жан багып кетет. Ушуга окшогон аялдарга эле кыйын. Бирок аларды ким зордоп эркектердин астына салып берип жатат? Сактаныш керек. Баланы ойду келди алдырып же таштай салбай. Мен бул сөздөрдө чындык бар дегенсип ойлонуп калдым. Канча айлык экен? 8 айлык. Эч ким көрбөдүбү бул жерге келгенин? Канча жашта экен? Эртең менен эл анча келелекте келген. 20 жашта экен. Ленка, бизге бала керек. Кызды мага жолуктур. Төрөгүчө багам. Төрөгөндөн кийин баланы мага берсин. Акча берем. Эмне кыласың? Кереги бар. Касым сөз бүттү дегендей кесе сүйлөдү. Мен кызга акчаны айтсам оңой эле көнсө керек деп ойлодум. Касым мени ээрчитип барган жерден түн жарымда келдик. 4 аял 5 эркек болуп отурган чакан топ мага такыр жаккан жок. Эскерип айткым келбеди. Жасалма сүйлөп, каткыра күлүп, акчадан башка эч нерсени ойлогон, өздөрүнүн гана кызыкчылыгына пайда алып келүүчү иштерди алып барган айымдар, күлкүлүү, күлкүсүз сөздөрдүн баарына күлүп, залды жаңырта ээлеп отурушту. Кимге кандай билбейм, бирок Касымга такыр жакпады. Кабагы бөркөлүп, сыртка чыкканча шашты. Саат 11 болгондо эле алар менен коштошуп үйгө аттандык. Москва ушунчалык кең пейил, көз жаштарга ишенбейт дегендей эле шаар экен. Күнүнө миллиондогон адамдарды сыздатып алдап кетет. Миллиондордун көзү ачылып, байып кетип жатат. Канчасы бакыт тапса, кайра ошончосу жоготту. Кыскасы, Москва жамандыкты да, жакшылыкты да бат эле өзүнө сиңирип, кумга сиңген суудай кылып, бир заматта жок кылып коет экен. Бул жерде ар улуттун өзүнчө дүйнөсү бар. Мисалы, кыргыздардан эле айтсам, өзүбүздүн тейлөө кызматтар толтура. Москванын ичинде эле кичик мекен куруп, эркин жашап келебиз. Жамандык, жакшылыктарда жардам берип, мекенден алыс болсок да билдирбешке аракет кылабыз. Ошондой эле Москванын жаман жагын алсак, бул Касымдын тымызын кылган иштери. Ал элдин астына чыккан коомчулукка таанымал адам. Бирок анын чыныгы көп акча алып келүүчү бизнесин саналуу гана адамдар билет. Жана алар дагы өзүнүн чөйрөсүндөгүлөр эмес. Касым коомчулукка көп аралашканы менен өзүнүн дүйнөсү башка. Ал дүйнөдө Касым башчы. Анын закону менен жашашат. Ага баш ийип баары сыйлап турат. Тагыраак айтканда, анын акчасына. Акчаны кантип табышты? Ал жакшы өздөштүргөн. Мисалы, бир адам эле бөөрөгүн сатса, Касымга 5 миллион акча түшөт экен. Ошондо жөнөкөй жашоодон кыйналган адамдардын эсебинен канчасы байып, миллионер болуп жатат. Эсептеп бүтпөйсүң. Булардын уюму орган сатуу менен эле алектенбестен
Майда чүйдө ишкерлердин үстүнөн салык алышат. Коммерсанттарды тонушот. Булар акчаны абдан жасайт, бирок аны эч ким билбейт. Мен бул дүйнөгө баш отум менен кирип чырмалып калганмын. Менин ар бир кадамым, сүйлөгөн сөзүм күзөттө. Кээде бир оюм кетет, полиция кызматкерлерине жолугуп, бардык чындыкты айтсамбы деп, бирок аларга мени жеткизбейт. Жеткизсе да менин сөздөрүм чоңдоруна жетпейт. Бул жөнүндө бирөөгө айтсам да эч ким жардам бере албайт, себеби Касым керектүү адамдардын баарын качан эле сатып алып койгон. Өзүмдүн тынч, жакшы жашоодо жашап жатканыма да сүйүнөм кээде. Бул менин бешениме жазылган тагдыр экен. Качып кутула албаймын. Менин жүрөгүмдү качан эле жулуп салгандай жүрөксүз адамдаймын. Жашоону жылаңач көрөмүн. Ошого башкаларга окшоп, ар кылы актанууларды ойлоп таппаймын. Кече болгон нерсени демек болуш керек эле деп гана ойлоп коёмун. Мисалы, Майсалдын өлүмүнө өзүмдү күнөөлүү сезип, жан дүйнөмдү каралаганым менен андан да кандайдыр күнөө бар деп ойлоп коёмун. Ал мени көчөдө сатылган кыздарга теңегендиктен да ага ичим жылыбады. Көз жумганына анчалык деле кайгырбадым. Түндөрү уйкум качып, Малик аганын жазгандары эсимден кетпей, анын көз карашы элесиме тартылып туруп алды. Чынын деле ата-энемди издеген кез келди окшойт. Балким менин апам дагы азыр мага кайрылып жаткан айласыз аялдар сымал болсо керектир ошол мезгилде. Башкалар айласы түгөнгөндө бөйрөгүн өз канынан жаралган баласын да сатууга даяр болушат экен. 20 жаштагы кыз өз баласын 1 миллионго баалаптыр. Аны Касым мага жагымдуу чоң жаңылыктай кылып айтып берди. Кайгырдым, ушундан көрө төрүп, балдар үйүнө таштаса дагы бир күнүн көрүп чоңоймок. Ал эне канынан чыккан баласын өз колу менен адам сойгуштарга тапшырып олтурат. Ошол түнү күзгү жамгыр нөшөрлөп токтобой жаады. Түн бир уйкумда жаш балдардын ыйлаганы кулагыма жаңырып, уйкумдан түйшөлүп ойгондум. Кайдан ыйлап жатканы белгисиз, бирок алыс жерден сыздап ыйлаган баланын үнү болду. Ордумдан туруп терезеге тигилдим. Сыртта жанып турган лампочкалардын жарыгы үйдүн бардык айланасын даана көрсөтүп турду. Эч бир жан көрүнгөн жок. Кол чатырды көтөрүп, үстүмө жылуу кийинип сыртка чыктым. Бир аз басканда эле колум муздап, денемдеги кан айланбай калганса да, бактын арасындагы кичинекей жол менен ойлоо басып бараттым. Жалбырагы качан эле көбүлүп түшүп, шамалга туруштук бере албаган бак дарактар шатырап, ары бери чайпалып жатты. Үйдүн артына өткөндө жер төлөнүн катар-катар айнектеринин биринен жарык күйүп турду. Жакын келип карамакчы болуп баратып, кайра артыма карап бурулуп, байкамаксан болуп койдум. Себеби үйдү айланып коюлган камера бар эле. Келген жолум менен жай басып үйдүн жанына жетейин дегенде, кара кол чатыр көтөрүп турган караан көрүндү. Гараж тарапта турган көлөмдүү чет элдин машинасын көрүп койдум. Үйдө мейман бар экенин билдим. Мына сага жолугушуу, кандай сыңар сулуу кыз. Караандын жанына жете бергенде ал мага сүйлөй койду. Күтүүсүздөн чочуп кеттим. Анын жүзүнө жакшы карабадым, бирок үнү аябай эле тааныштай угулду. Унчукпай өтүп кетмекчи болуп баратканымда колдон кармады. Сумкаларың эмне болду? Табылдыбы? Анын оозунан спирттик ичимдиги буркурап жыттанды. Мен жүзүнө тигиле карадым. Аэропорттогу сумкаларды уурдаган жигит экен. Аты Азамат. Же Аскат беле, азыр эсте жок. Колумду күч менен булкуп тартып алып, ичкериге чуркап кирип кеттим. Ал жигит менен сүйлөшүүнү да каалабадым. Демек, булар мени ушинтип колго түшүрүшкөн экен да. Касымга ушунчалык керегим бар беле. Болот экөөнүн байланышы болгон. Балким мени балдар үйүнөн бери эле күзөтүп жүргөндүр. Болот мага кокустан эле жолукту. Ошончо жыл мени сүйгөн болуп даярдаган окшойт. Төшөгүмө жатып алып, ар кылы ойлорду ойлодум. Чынында эле, менин буларга кандайча керектигимди, бул үйдө кандай сыр жатканын изилдегим келди. Убакыт таап 1-2 күнгө мекениме учуп балдар үйүнө барып келүүнү туура көрдүм. Эртең менен атайлап ордуман турбай, ооруп жаткан адам болуп жата бердим. Саат 10дон өтүп калганда Касым кирип келди. Эмне болду, жумушка барбайсыңбы? Ооруп турамын.
Мен төшөгүмдү кымтылап жаап алдым. Ал мага жакын келип чекемин кармады. Анын күйүп турган ысык колдору денеме жагып турду. Музаксың го? Ал мага суроолуу тигилди. Менин денемди биринчи жолу кармап жаткандыктан ал муздак экенимди билбейт эле. Менин буту колумда муз тоңуп калгандай болуп жүрчүмүн. Ал биринчи колумдан, анан бутумдан кармады. Айрыкча бутумдун манжаларын колу менен кармалап жылытып баштады. Көрүнүшүң оорукчан адамдардыкындай эмес. Өңүң жылмакай, жылтырап, көздөрүң жанып турат. Бул жөн эле сенин элден өзгөчө жаралган муздактыгың. Бүгүн эс алганда Азамат өзү кете берсин. Касым менин бутумду тиземе чейин сылап, анан кое берди. Мага жылуу жылмайып ордунан туруп сыртка жөнөдү. Касымды көргөндөн кийинки жылуу сезимдерди сөз менен айтып жеткире албаймын. Ал менен бир аз сүйлөшкөндөн кийин жүрөгүм коргошун сымал эрип балкып чыгат. Ал менин дүйнөмдөгү жалгыз жакын адамымдай сезилет. Ичимден аны капа кылбайын, тарынтып албайын деп ойлоп, анын көңүлүнө карагандыктан ал айткан нерселерди эч ойлонбостон жасай беремин. Же ал мени окутуп, гипноздоп алгандай. Ал жашоодо болушунча каардуу адам. Анын жигиттери айланасындагы адамдар коркушат, сыйлашат. Бирок адамга ушунчалык жагымдуу, ар дайым сылык сыпаа сүйлөшүп, күлүп жайнап жүргөндүктөн аны эч ким жаман адам деп ойлобойт. Касым экөөбүз бир фирмадан чыгарылып, бир флаконго куюлгандай окшошпуз. Мен деле өзүмдүн жылдызымды жакшы билемин. Касым айткандай, менин жылмайып койгонумдун өзү эле элдерге ишеним алып келет. Адамдын сыртынан карап, ички дүйнөсүн билбейт экенбиз. Негедир жөнөкөй адамдар сырты сулуу, жакшынак кийинген, сылык сыпаа тартып, жылмайып сүйлөгөндөргө көбүрөөк ишенишет. Бардык эле тармактагы адамдарды алар менимче адамдын психологиясын жакшы изилдеп чыгып, аларды бир орунда туруп эле сөз менен башкарган кыйындыр. Касым сүйлөгөндө баарын ишендирет. Анын эң күчтүү сапаты сөз тапкычтыгы. Мен төшөгүмдөн туруп жуунуп чыктым. Көзгүдөн мени жашы 30дарга чыгып калган, жашоодон чарчаган аял карап турду. Көздөрүмдүн асты бир аз шишип көгөрүп калганын көрдүм. Бетимдеги кара тактарды жашырып, кремдеп, тегиз кылып сүйкүп алдым. Мээдеги эзип келген мага түшүнүксүз ооруу ушул тапта дагы эстетип жатты. Көңүлүмө эч нерсе жакпай, зырылдап турган оорудан кантип кутулушту ойлоп, дары салгычтан ооруну сездирбей турган дарыны алып ичтим. Бул нерсе убактылуу экенин, убакыт таап доктурга бир көрүнүш керек экендигин билсем да чыгына албадым. Түшкө жакын үйдө эч ким калбады. Кызматчы аялдардын сүйлөгөн үндөрү бир жерден угулуп жатканы менен кайсы бөлмөдө болду экен деп кызыгып издебедим. Коридордо порошоктун жытына окшош жагымдуу таза жыт жыттанып турду. Ашканага кирсем 8-9 жаштагы бала муздаткычтын жанында бир нерсе ичип жатыптыр. Мени көрө коюп коркуп кетти. Аны бул үйдөн биринчи жолу көргөндүктөн кызыга карадым. Ал ушунчалык арык көрүнүп, жука футболкасынын үстүнүн кабыргалары сыналып турду. Көздөрү көп ыйлаган адамдыкындай шишип калыптыр. Жаш наристе болсо да көзүнүн асты бир аз көгүш болуп, майда тамырлары көрүнүп турду. Атын ким? Мен ага жакындап бастым. Ал мени корккондой карап, бир аз артка кеткенчиктеди. Мага ишенбей жаткансып сүйлөгүсү келбей турду. Сен менден коркпогун, мен сага жамандык кылбаймын, уктуңбу? Мен анын бешенесинен сыладым. Мурат, 1 саат убактың калды. Сыртка чыгып ойноп келсеңчи. Сырттан кирип келген күзөттө турган жигит балага буйрук бере сүйлөдү. Мени көрө коюп ордунан туруп алды. Бул менин агамдын баласы. 1-2 күнгө таштап кетишти эле. Менден бир нерсени жашырып жаткансып актана сүйлөдү. Жаш бала мени аянычтуу көздөрү менен карап, колундагы стаканды коюп сыртка чыгып кетти. Шефке айтпай эле коюңузчу, сураныч. Берки жигит мен тарапка карабастан артына бурулуп баратып сүйлөдү. Жүрөгүм бир нерсени сезгенсип ойлуу бир орунда кала бердим. Ашканадан чыгып, анын эшигинин жанында жайгашкан тепкич менен жертөлөгө түштүм. Узун коридордун жарыгы күмүрт болуп күйүп турду. Бассейн тараптан кыздардын үнү угулуп,
Эшигин ачып кирип бардым. Эки кыз чоң көлөмдөгү бассейндин эки тарабынан туруп алышып, көпөлөк кармай турчу торчо менен суунун бетин тазалап жатышыптыр. Мен алардын жумушун тамаша кылган адам болуп, бассейндин четиндеги отургучтардын бирине отура кеттим. Сырттан карагандарга кыздарды карап олтургандай болгонум менен көз кырымды салып айланамдагы камераларды издедим. Бирок бир дагы көрүнгөн жок. Кыздардын бирөөсү менин тушума жетип келип, мени менен жылуу учурашты. Славяндарга окшогон мен курактуу жылдыздуу кыз экен. Аны бул үйдөн биринчи жолу көрүп жаткандыктан жаңы келген окшойт деп ойлодум. Жумуш кандай оор эмеспи? Ага карап жылмайып койдум. Ал колундагысын суудан чыгарып мага карады. Бирден анын жүзүндө ушунчалык жагымдуу сезимдер ойной түштү. Экөөбүз жакын курбулардай бири-бирибизди түшүнгөндөй болуп кеттик. Менин атым Ленора. Мен ага жай сүйлөдүм. Оля, ал күлүп койду. Сени биринчи жолу көрүп жатамын бул үйдөн. Кожоюндун кызы болосуңбу? Жок. Алсыраак тууганы, түшүнүктүү. Менин бул жумушка киргениме 10 күн болду. Күндүзү иштегендиктен сени көрбөсөм керек. Менимче үй ээлеринин баары жумушта болот окшойт. Ойла, үйдө бир жаш наристе бала жүрөт. Кызматчылардын баласыбы деп турам. Сен билбейсиңби? Мен аны сындап карадым. Эртең менен көргөн баланын элеси көз алдыман кетпей. Ошол жөнүндө ойлоп туруп алдым. Мурат ошол үйдө жашайт го. Көбүнчө түшкө жакын эле чыгат менимче. Калган убакытта өзүнүн бөлмөсүндө камалып олтурат. Мен аны оорукчан окшойт деп болжолдоп койдум эле. Бир-эки жолу коридордогу тепкичте ыйлап олтурганын көрдүм. Ойла сөзгө киришип кетип жатып, ачыла кеп куруп жатты. Анын бөлмөсү кайсы жерде? Саунанын айланасындагы бөлмөлөрдүн бирине киргенин көргөм. Бирок кайсы экенин эсимде жок. Биз экөөбүз сүйлөшүп жатканда сырттан узун бойлуу бир жигит кирип келди. Ал босогодо туруп алып экөөбүздү теше тиктеди. Бир аз тургандан кийин бери басып келип, суунун ичин карап туруп калды. Мени менен маектешип жаткан кыз коркуп кеттиби? Ордунан туруп тез-тез кыймылы менен ишине киришти. Сууга түшкөнү келсем даяр эмес экен, күтүп олтурам. Мен ал жигитке сүйлөп жылмайып карап койдум. Ал өзүн чоң кишилердей көрсөтүп, көптү көрдүм деп эстегени менен анын жүзүндө кандайдыр бир балалыктын калдыгы калгандай көрүндү. Аны сөзгө тартып алдап көрүүнү чечтим. Күндүзү биздин үйдө сулуу жигиттер жүрүшүн билгенимде жумушумду түнгө котормокмун. Ал мен тарапка кызыга карады. Мен бүгүлүп турган узун буттарымды жайып, шезлонгко чалкалап жата кеттим. Кыска халаттын ичинен жоон сандарым көрүнүгө түштү. Жигиттин кызыгуусун чакырганымды сездим. Ал мен тарапка жакындап эшикти карап койду. Сизди мурда көрбөгөн экем. Ошол үйдө жашайсызбы? Иштеймин. Бир жумада 3 жолу келип силердин кожоюнуңарды массаж кылып кетемин. Азамат жакында эле жумушка жаңы жигит алышканын кеп кылып жаткан болчу. Ошол айткан жигит менин маңдайымда турганын билдим. Ал экөөбүз бири-бирибизди биринчи жолу көрүп жаткандыктан аны ишендире алдап койдум. О, сонун кесип. Ишенемин, сиздин колдоруңуз жагымдуу болсо керек. Жигит жаштыкка алдырып менин сулуулугума кызыга түштү. Анын көздөрү эле мени чечиндирип уйпалап жатканын байкадым. Күнү түнү кумарга канбай, жаш денесиндеги сүйүүсү толуп ташып турган жигит азыркы учурда баарын унутуп мени менен кетүүгө даяр турду. Балким сага да жагымдуу эскерүү калтырышым мүмкүн. Үйдө ким бар? Экөөбүздү көрбөгөндөй кылып жасашыбыз керек. Берки эки кыз биздин тилди түшүнбөсө дагы мен шыбырап сүйлөдүм. Жигиттерден Эдил экөөбүз, анан ашпозчу, үй кызматчы аялдар, калгандары кетти окшойт. Өзү күндүзү эч ким деле болбойт. Шеф түшкө жакын кече келген коноктордун машинасында кеткен. Кандай сонун. Экөөбүзгө эч ким тоскоол кылбайт экен да, ошондой окшойт. Жигит уялгандай жер карады. Кабинетке кирелиби? Мен ага суроо бердим. Ал эки жагын карап мени колдон тартып тургузду. Күч менен тарткандыктан мен анын кучагына чаптала түштүм. Ал менин белимден аяр кучактап сылап койду. Майканын ачык жеринде көрүнүп турган буудайраң, жагымдуу сыйдаң денесинен сылагым, өпкүм келип кетти. Ага билдирбей ичимден делебемди басып, көзүмдү жумуп алдым. Жүрүңүз.
Ал өзү да башкача болуп кетти. Мага назик шыбырады. Берки кыздар биз тарапты карашкан да жок. Өз иштери менен алек болуп жатышты. Мансур менин атым. Коридорго чыкканда жигит менин жаныма ыктай басты. Колундан жетелегиси келип жаткандай желкесин тийгизди. Эки жагын каранып койду. Мен унчукпадым. Ал деле менин ким экенимди кызыгып сураган жок. Кабинетке эмес башка жерге киреличи. Сиз массаж жасоочу шефтин кабинетин айтып жатасыз да. Ага кирүүгө болбойт. Биз бул үйдө кызматчыбыз. Сен айткан жер ыңгайлуу элеби? Мен аны кумарлуу ысык көз карашы менен карадым. Ал бул көз караштарга туруштук бере албады. Чөнтөгүнөн шыгырата 5-6 ачкычты чыгарып, сары түстөгүсүн таңдап алды. Эң төрдө турган эшикти ачып, мени киргизип, өзү эшиктин ачкычын бурап бери карады.